Gülkayır Gülü. Angeme. Çıgarmanın avtarı Yukio Mishima. Kırgızçaga oturgan Кубантай Эрназаров. Үн коштоп аудиолоштурган Эрнес Кыяз. Çöntөгүнөн тобун алып бийик асманга көкөлөтө ыргытты. Көкмөк туп-тунук бийик асман. Асман топту тосуп алды, кучагына кысты. Анан кое берди. Бала топту тосуп алып таптаза, туп-тунук асман кучагына дагы ыргытты. Андан соң таптаза абадан кере-кере дем алды. Үйдөбү, көчөдөбү, айтур дегеле мынтип таза абадан каалашынча жута албаган. Ал жерде таза абага караганда тамак көп желет эмеспи? Таптаза абадан каалашынча жутуп, көкмөк асмандын, аппак булуттардын жагымдуу даамын жана жытын сезди. Бул даам менен жыттын кайдан келип жатканын аңдай албай жаткан. Мунун кайдан келип жаткандыгын эми баамдады. Аны кубаныч кайрадан кучагына алды. Бул жыт менен даам чындыктын булагынан келип жатты. Ал азыр жердин өзүн таанып билди. Анан жер да бийлеп кирди. Жер жүрөктүн кагышын туурап бийледи. Токойдогу бүт табият жер бийлегенде өзүнүн күүсүн чалды. Бала жердин бии менен табияттын күүсүн бүт түшүндү. Токой ырдады, деңиз ырдады. Жапжашыл өрөндүн түндүк тарабынан кеткен тала ырдады. Саба чымчык ырдады. Ырдап жаткан саба чымчыктын тилин кадимкидей түшүндү. Бала тоо этегиндеги токойго кирип кетип адашып калды. Бир аздан соң ай чыкты. Токойдогу капкараңгы жайдан чыгып, аны көздөй келаткан чоочун кишинин карааны көрүндү. Кайда баратасыз? Кыдырганы чыккам. Эми карайлап чыккан үйүмдү таппай. Үйүмдү? Тетиги дөбөдөгү түрмө деп аталган бозоргон үйдү айтасызбы? Ооба, ошол түрмө үй меники. Киши кашын серпип алды. Сиз түрмөгө кесилген туткун окшойсуз. Түрмөдө бир нерсени унутуп калдыңызбы? Аны тапкандан кийин дагы чыгып кетесизби? Бала кишинин кабагына карап көпкө көз албай тиктеп калды. Баланын көздөрү түбүндөгү куму көрүнгөн таптаза, туп-тунук күзгү көлгө окшоду. Үрөйдү учурган тунуктук. Тунуктугу менен үрөйдү учурат. Туп-тунук берметти көргөндө аны кармагандан коркосуң. Тунуктук өзүнүн ушундай сырдуу касиети менен үрөйдү учуруп турат. Ооба, ошондой, деп күңк этти киши. Ал күңкүлдөп бирдемелерди сүйлөп жатканда бала ага боюн таштады. Киши колун сунганда жүзүн жаап, эмшеңдеп ыйлап кирди. Балага кошулуп, даракта конуп отурган булбул кошо ыйлады. Сиз ал жайдан чыкпашыңыз керек. Анда бизди бул өрөндө ойнотпой коюшат. Тезирээк ошол үйүңүзгө кетиңиз. Киши үшкүрүнүп алып, асмандагы айды тиктеди. Кишинин көзү да Акахиконун көзү сымал туп-тунук. Менин да бир кезде балам болгон. Сага окшоп кеткен. Ал кайда азыр? Азыр ал ак чардак айланып, деңиз үстүндө учуп жүрөт. Деңизге башын тыгып, толкундардан балыктын күмүштөй кабырчыктарын издеп жатып мындай дейт. Мени кечки түнөргөн деңизде өлтүрүшкөн. Мени өлтүргөн Азейил капкараңы деңиз тереңине сүңгүп кеткен. Ал тереңден деңиз бетине чыкмайын. Деңиз үстүндө айланчыктап жүрө берем. Эмнени айтып атасыз? Тиге ак чардакты айтам. Аны өлтүргөн Азейил деңиз бетине чыкканга жол тапкан имиш. Билесиңби ага жолду ким көрсөткөн? Сен. Мен эми сени бакытка бөлөймүн. Анан түрмөгө кайтып келем. Киши баланы токой четине калтырып таштап, дөбө менен чыгып барып, түрмө үйүнө кирип кетти. Арадан бир жыл өттү. Гүлкайыр гүл ачкан маалда түрмөнүн дарбазасынан баягы кишинин карааны көрүндү. Кичинекей балдар, анын жакын достору аны күтүп жолдо утурлап турушат. Киши түрмөдө жазасын өтөп бүтүп, эркиндикке чыгып келди. Муну көргөндө табият нурун чачып, айлана жарыка бөлөндү.
Аны утурлаган жаш балдар жабалактап жетип келишти да, аны айланчыктап көк майсаң чөпкө отура кетишти. Бажырайып ачылган кызыл тазыл гүлкайыр гүлдөрү бүт өрөнгө өзүнүн кызыл тазыл кубулжуган нурун чачып турду. Балдар дөбөдөн ылдыйды карап турушканда, те ылдыйдан эрбеңдеген караандар көрүндү. Аялдар экен. Акихиконун апасы, Тосиконун апасы, Хидеконун апасы, дагы бир аял, жана дагы бирөө. Басыштары бир башкача. Коркунучтуу, шойкомдуу. Аялдар балдарга жакындап келер замат, ар бири өз балдарын жулкуп колдон алды. Кылмышкердин колун кармадыңбы? Келесе олор десе, деп ажылдап кыйкырган аялдар жүз арчы менен балдарынын колун арчып жатышты. Узун көйнөгүнүн этеги сыдырым желге делбиреген аялдарды киши унчукпай карап турду. Аялдар ажылдап ага да атырылды. Киши аларга үндөбөстөн жүгүнүп таазим кылды. Андан соң өрөөн толо жайнап жаткан гүлкайырдын жалаң кызыл гүл ачкан гүлдөрүнөн терип келип, балдарга бирден карматты да, артын карабастан ал жерден кетип жоголду. Ар бир баланын колунда кыпкызыл гүлкайыр гүлү бажыраят. Ташта, ташта дейм, деп аялдардын көздөрү чанагынан чыгып кетчүдөй олурайып, кыпкызыл гүлкайыр гүлүм балдардын колунан жулуп алып, гүлдөр жерге ыргытылды. Гүлкайыр гүлү. Жерде чачылып жаткан гүлкайырдын гүлдөрү батып бараткан күн нурунда кубулжуп жатты. Эх, гүлкайыр гүлү. Муздак жерге өзүнүн жалындай жылуулугун берип жаткан кыпкызыл гүлдөр, нур чачкан гүлдөр, жыпжылуу, ысык, назик. Аңгемеге котормочудан түшүндүрмө. Аңгеме психологиялык жанрда жазылгандыктан, аңгеменин сюжетин түз мааниде кабылдоого болбойт. Бул жерде адамдын ички жан дүйнөсүндөгү болумуштар тууралуу баяндалып жатат. Башкача айтканда, адамдын ички дүйнөсүндө психологиялык мейкиндикте жаралган процесстер байма-бай метафоранын жардамы аркылуу биз жашаган мейкиндикте болуп өткөн адам турмушуна чагылтуу аркылуу берилип жатат. Чакан аңгемеде адам баалуулуктары, адеп-ахлак, ички гармония, супер эго түшүнүктөрүнө тиешелүү маселелер көтөрүлгөн. Аң сезимдүү адам комунда деле кекчилдик, өч алуу, жек көрүү сыяктуу нерселер биздин эркибизден сырт жашап келген жана жашай бербекчи. Мунун арты менен коом өзүн өзү муунтуп, кылымдар бою келаткан согуш, зордук, зомбулук, ташбоордук, кылмыш жана башка ушул сыяктуу балекеттер муундан муунга илдеттей жугуп жашап келатканы өкүнүчтүү. Аңгеме адамдарды бири-бирине кечиримдүү, сый-урмат менен аяр мамиле кылууга чакырат. Бул аңгемени жазган автор тууралуу, Юкио Мисима тууралуу учкай кеп. Ал 1925 жылы туулуп, 1970 жылы каза болгон. Көрүнүктүү жапон жазуучусу, драматург. Өзүнүн кыска өмүрүндө жапон адабиятында жарк эте жанган жарык жылдыз. Адабият боюнча Нобель сыйлыгына талапкерлиги 3 жолу жактырылып, аз жерден сыйлыкка илинбей калган. Нобель сыйлыгын албай калышына анын кыска өмүрү себеп. Адабият айдыңында чыгармачылык тушоосу 1946 жылы белгилүү жапон жазуучусу Ясунари Кавабатага зыяратка барганда кесилген. Кавабата анын бир нече чакан чыгармаларын карап көрүп, бир чыгармасын жапон адабий журналына жарык көрүшүнө көмөктөшкөн. Эки жазуучунун достугу ошол күндөн баштап уланып, өмүрүнүн акырына чейин жакын ага-ини достордон болуп калышкан. Адабияттагы өз устаты катары Ясунари Кавабатаны эсептейт. 1947 жылы Каракчылар аттуу алгачкы романы жарык көрсө, 1949 жылы Бет каптын ымаандай сыры аталыштагы эң белгилүү романы жарык көргөн. 1947 жылдан өмүрүнүн аягына чейин 35 роман жазганга үлгүргөн. Андан тышкары пьеса, новелла, эссе түрүндө бир нече чыгармалар жазган. Белгилүү романдары: Бет каптын ымаандай сыры, Алтын храм, Сүйүүгө умтулуу, Тыйылган гүлдөр, Шаркыраган доош, Жазгы кар, Периштенин кыйроосу жана башкалар. Жеке турмушуна токтолсок, атасынын жолун жолдоп, юрист кесибине ээ болуу менен мамлекеттик кызматтарда иштеген. Жаштайынан физикалык жактан алсыз болгондуктан
bodybuilding jana kendo menen maşygyp, bodybuilding boýunça mol iýgiliklerge jetişken. Anın arty menen bir neçe kino janrda roldordy jaratyp, goşumça aktýorduk işke dagı tartylgan. Çıgarmaçylyktan tышkary saýasy işlerge aralaşyp başlaganda жазуучунун ömründe kalabalуу dowr başlalat. Ekinci Düýnýelik soguşdan keyin Japoniya öz konstitusiýasynda mamleket askerlik iş hareketlerden baş tartyp, ölkö hiç kim menen soguşpayt degen jarlykty kabul algan. Buga gebir asker hyzmatyndaky adamlar garşy çygyşyp, tarapdaşlardan özünçe kalkan gomu atanışdagy ulutçul radikaldyk manaydagy uyum tüzüge jetişken. 1966 ýyly жазуучу uşul ulutçul uyumga girip ketken. 1970 ýyly 4 dostu menen Itigai'da, Japonya'da askerlik bölükden gol başçysyny barymtaga alyp, askerlerden jardamynda өлköde tönkörüşdi işe aşyryw plany işe aşpay kalganda özün özü öldürgen. Japondorda soguşta jeňilip baratkanda aldyga goýulgan çoň maksat işe aşpay kalganda öz janyn özü kıygandyk, namusyny saktap abir menen öldü dep esepdelet. Unda çatkanda harakiri jasoo,